Каспий аймактык мамлекеттери өз ара эффективдүү кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар. Бүгүнкү күндө Иран, Орусия, Азербайжан, Түркменстан өлкөлөрүн Казакстан менен тыгыз экономикалык карым-катнаш байланыштырат. Мисалы, үстүбүздөгү жылдын 5 айында эле Маңгыстоо облусу менен Орусиянын ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү 52 миллион доллардан ашты. Аймактын экономикасынын ар түрдүү тармактарында орусиялык капиталдын катышуусу менен 300 ишкана катталган. За последние 3 года у нас наблюдается рост товарооборота между прикаспийскими странами. Акыркы 3 жылда Каспий аймактык мамлекеттери менен товар жүгүртүү көлөмүнүн өскөнү байкалат. Өсүш көрсөткүчү 33%ды түзөт. Эгер 2015 жылы жалпы товар жүгүртүү көлөмү 165,8 миллион долларды түзсө, 2017 жылы бул сандар 220,5 миллион долларга чейин өскөн. Ушул товар жүгүртүүдө Орусиянын салымы басымдуулук кылат. Иран менен дагы алака жакшы. Биз аларга машина жасоо, металлургия тармактарынын өнүмдөрүн экспорттойбуз. Ал эми Ирандан айыл чарба товарлары импорттолот. Импортируем в большей степени с Ирана, это продукция именно сельского хозяйства. Маңгыстоо облусу Азербайжан инвесторлору менен да тыгыз кызматташат. Аймакта биргелешкен 186 ишкана иштейт. Өндүрүш жана логистика борбору алардын бири. Товарларды сактоо комплекси бул аймактагы эң чоң болуп эсептелет. Анын жалпы аймагы 9000 чарчы метрди түзөт. Азербайжандык инвесторлор бул долбоорго 4,5 миллиард теңге жумшаган. Ошондой эле бул өлкөнүн ишкерлери Актоо деңиз порту Атайын экономикалык аймагына 9 миллиард теңгеден ашуун инвестиция салган. Трансформатор менен желелерди чыгара турган завод курулушу ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилет. На данный момент на территории Сезмопорт Актау действует 27 предприятий. Азыркы тапта Актоо деңиз порту Атайын экономикалык аймагында 27 ишкана иштейт. Анын ичинде Каспий өлкөлөрүнүн 2 ишканасы бар. Алар корпоративдик киреше жана жер салыгынан бошотулат. Ушул багытка азербайжандык инвесторлордун кызыгуусу жогору. Ошол себептен аймакка көптөгөн инвестиция тартылат. Түркменстан бизнесмендери менен да өз ара иш-аракеттер жигердүү жүрүп жатат. Быйыл жазда маңгыстоолук ишкерлер делегациясы ушул Борбор Азия мамлекетине барып кайтышкан. Ишкердик жолугушууда эки тарап машина куруу, ишкана товарларынын, жеңил өнөр жай жана курулуш материалдарынын экспорту боюнча сунуштарды ортого салышкан.